Salam dostlar. Samolyot menen Afganistanга konduk. Ova, to'g'ri ele, Afganistan. Afganistandan bor-bor bo'lgan Kabul o'ta toza jana qo'z shahar ekan. 2 kun bo'yi Kabul shahrini aylanib, qo'z yerlarga sayohat qilib da yetishdim. Andan ari aldını ko'zday Pamirga attandim. Kabuldan Badaxshan oblasına bir gün yol yürüdük. Al yerde es alıp Vahan rayonunu ko'zday yol aldık. Badaxshan oblasına qaraştı. İşkaşim degen rayonga asr vaqtisina gelip jetdik. Kech kirgendikten İşkaşimde jatıp es alıp kaldık. Assalomu alaykum, hurmatli tuğanlar. Amansizlarmi? Baringizlar qutmantan. Bugün biz İşkaşim rayonundan jönөгөнү жатабыз. Кечинде Барек районунан уш жерге келип жайгашканбыз. Бул жак эң суук болгон райондордун бири. Gördüğünüzler jemper kiyip bundan arka Pamirde gözдөйбүз, ушундай суук боло берет. Эрте менен туруп алып, İşkaşim rayonunан Sarhadi Boragıl rayonunu көздөй жол алдык. Жолдор уламдан улам кыйнап, таштак, чаң, шамалга да туш келдик. Assalamu alaykum урматтуу достор, кандайсыздар? Биз Pamirde көздөй жол тартканбыз. Жолдо ушинтип автоунабыз кызып, улам суу куюп, ушинтип бара жатабыз. Аябай шамал жана куюн, ошондуктан беттерди жаап алдык. Аппак бет эми буйруса кара болот жакында. Караңыздарчы, могу жерлерде жүрөбүз. Айланада жүрөбүз. Ооба достор, Памирге барыш оңой эмес. Памирге жакын район жолдордо асфальт жок. Жолдо баратып машинабыз уламдан улам кызып, токтоп, суу куюп, муздатып жаттык. Негизи жолу начар болгондуктан ушундай алыс көрүнүп жатат. Урматтуу достор, биз Кудайым буйруса сапарыбыз уланууда. Мынакей Памирге жакындап атабыз. Бирок дагы деле алыс, дагы деле бир жок дегенде 6, 7, 8 саат жол жүрөбүз. Мынакей ушул жак тараптар ушундай керемет коз жаратылыш, мурун келип жүргөнбүз. Азыр келип көп жылдар өтүп кетиптир. 8 жыл. Мынакей ушундай. Бирок ошол жолдун татаалдыгына карабай биз сапарыбызды уланттык. Ошентип түн да кирди. Алдыны көздөй жолубузду улайлык десек аябай чарчадык. Машинабыз да болбой калды. Караңгы бир убакытта бир үй көзгө көрүндү. Сүйүнө ошол үйгө чуркап барсак, көрсө сарт туугандар экен. Бизди тосуп алып, үйлөрүнө жайгаштырып, жакшы эс алдырды. Видео жаккан болсо, лайк басып, комментарий жазып кетиңиздер. Сапардын уландысын кийинки видеодон көрүңүздөр.